Ата-энеңизди эч качан маселе кылбаңыз. Отуруп алып, ата-энеси тууралуу ата мындай, апам мындай, атам мынаны кылыш керек эле, мындай кылыш керек эле деп ата-энесине гыйбат кылган адамдар бүгүн өтө көбөйүп атат. Ата-энесине кол көтөргөндөр, ата-энесинин гыйбатын кылгандар. Ата-энеңиз сиз ойлогондой комфорт зонаны, эки этаж үйдү, беха машинаны кылып бербеши мүмкүн. Бирок ал колунан келген бардык нерсени сиз үчүн кылып койду. Ошондуктан ата ал. Ошондуктан эне. Биз ата-энени тандабайбыз. Паланчанын баласы болом деп төрөлгөн эмеспиз биз. Аллах Таала өзү жаратып, паланчаны түкүнчөгө, түкүнчөнү паланчага себепчи кылып койду. Атабызга акыретте эмне жакшылык кылдың деп суралабыз. Ата-энеңдин айыбы кандай эле сага, күнөөсү кандай эле деп суралбайбыз биз. Ошондон кийин колдон келишинче жакшылык. Эч качан наалат айтпаңыз, эч качан маселе кылбаңыз ата-энеңизди. Ар дайым сыймыктануучу болуңуз. Кээ бирөөлөр паланчы алкаш дейт да. Сен алкаштын баласысың дейт. Сен ушундай ийгилик жаратып кой, сени атаңды алкаш дегенге уялып калсын. Паланчанын баласы деп айта турган боласың да. Бала күчтүү фундамент болуп коет атага. Чындыгында бала өтө күчтүү көтөрүп коет. Паланчы ким эле, баласы ким болду деген сөз чындап күчтүү келет. Же тескеринчесиге, же оңучасыга. Ошондуктан ийгиликке жет, аракетиңди кыл.